Кийинки күнү майрамга келген элдин көпчүлүгү Исанын Иерусалимге келерин угушканда, Иерусалимге жакын жердеги Зайтун тоосунун этегиндеги Бейтфагия айылына келишкенде, Иса эки шакиртин мындай деп жөнөттү. Айылга кирсеңер байланып турган бир ургаач эшекти, кодикти көрөсүңөр. Чечип алып мага алып келгиле. Эгерде бирөө бирдеме десе, булар теңирге керек дегиле. Ошондо ал дароо берет. Алар барып, көчөдө дарбазанын жанында байланып турган кодикти таап чечип алышты. Ошондо ал жерде тургандардын кээ бирөөлөрү аларга «Эмне кылып жатасыңар? Силер кодикти эмне үчүн чечип алып жатасыңар?» дешти. Алар болсо, «Бул теңирге керек» деп жооп беришти. Шакирттер болсо Иса айткандай жооп беришти. Ошондо тигилер аларды кое беришти. Мунун баары пайгамбар аркылуу айтылган бул сөздөрдүн аткарылышы үчүн болду. Сион кызына сага өзүңдүн момун падышаң келет, ал ургаачы эшекке кодикке минип келет деп айткыла. Шакирттери муна дегенде түшүнүшкөн эмес, бирок Иса даңкталгандан кийин алар бул сөздөрдүн ал жөнүндө жазылгандыгын, ага ошондой кылынгандыгын эстешти. Шакирттер барып Иса буйругандай кылышты. Ургаачы эшекти, кодикти алып келип, үстүнө чапандарын салып, Исаны мингизишти. Иса бир кодикти таап минип алган эле. Бул жөнүндө ыйык жазууда элдин көпчүлүгү өздөрүнүн кийимдерин, айрымдары болсо курма дарактарынын бутактарын кесип алып жолго төшөп жатышты. Исанын алдартындагы эл дөөттүн уулуна даңк, теңирдин атынан келе жатканга алкыш, эң жогорудагыга даңк деп кыйкырып келе жатты. Иса Зайтун тоосунан чөө турган жерге жакындаганда, анын бардык шакирттери өздөрү көргөн кереметтери үчүн кубанып, катуу үн менен Кудайды даңкташты. Теңирдин атынан келе жаткан падышага даңк, асманда тынчтык болсун, эң бийик жердегиге даңк. Ошондо эл арасынан айрым фарисейлер ага «Устат, шакирттериңди тый» дешти. Иса болсо аларга «Силерге айтып коеюн, эгерде булар унчукпаса, анда таштар кыйкырышат» деп жооп берди. Иса Иерусалим шаарына жакындаганда, шаарды карап алып, ал үчүн ыйлап мындай деди. «Сенде тынчтык болуш үчүн эмне керек экенин жок дегенде бүгүн билсең гана, бирок ал азыр сен үчүн жашыруун. Сенин башыңа оор күндөр келет, душмандарың тегереңе аңгазып курчап алышат да, сени ар тараптан кысымга алышат. Сени талкалашат, балдарыңды өлтүрүшөт. Таш үстүнө таш калтырышпайт, анткени сен өзүңдүн куткарылуу убагың келгенин билген жоксуң». Иса Иерусалимге киргенде, бүт шаар кыймылга келип, бул ким деп сурап жатты. Эл болсо, бул Галилеянын Назарет шаарынан чыккан Иса пайгамбар деп жооп берип жатты. Исанын жанында жүргөн эл анын Лазарды мүрзөдөн чакырып, тирилткенин күбөлөндүрүп жатты. Ошондуктан Исанын бул кереметти кылганын уккан эл аны алдынан тосуп чыкты. Фарисейлер болсо, «Көрдүңөрбү? Эч нерсе кыла албай калдыңар. Бүт дүйнө анын артынан ээрчип кетти» деп өз ара сүйлөшүп жатышты. Шаардан чыгып Битанияга келип, түндү ошол жерден өткөрдү. Иса Иерусалимге келип, ибадатканага кирип, бардыгын карап чыкты. Күн кечтеп калгандыктан 12 шакирти менен бирге Битанияга жөнөп кетти. Эртеси күнү алар Битаниядан чыгышканда Иса ачка болду. Эртең менен шаарга кайтып келе жатканда Иса ачка болду. Ал алыстан жалбырактуу анжыр дарагын көрүп, бир нерсе табылар бекен деп жакын басып барды. Бирок анжыр дарагынын жанына келип, жалбырактан башка эч нерсе таба алган жок, анткени анжыр мөмөсүн жыйнай турган убакыт келе эле. Ошондо Иса анжыр дарагына «Мындан ары түбөлүккө сенден эч ким мөмө жебесин» деди. Муну шакирттери угушту. Анан Иерусалимге келишти. Иса ибадатканага кирип, ал жердеги сатуучулар менен сатып алуучуларды кууп чыгара баштады. Акча алмаштыруучулар менен көгүчкөн саткандардын үстөлүн көңтөрүп салды. Ибадаткана аркылуу бир нерсе алып өтүүгө эч кимге уруксаат берген жок. Анан элге мындай деди. «Ыйык жазууда «Менин үйүм бүт элдердин сыйынуу үйү» деп аталат, деп жазылган эмес беле? Силер болсо аны каракчылардын уюгуна айландырдыңар. Ал күн сайын ибадатканада элди окутту. Башкы ыйык кызмат кылуучулар, мыйзам окутуучулар жана эл аксакалдары болсо аны өлтүрүүнүн жолун издешти. Мунуккан мыйзам окутуучулар менен башкы ыйык кызмат кылуучулар аны өлтүрүүнүн жолун издей башташты. Алар андан коркушчу, анткени бүт эл анын окутуусуна таң калаар эле. Бирок ыңгайын таба алышпады, анткени элдин баары анын сөзүнө кулак салып, жанынан кетишчү эмес.
ибадатканада Исанын жанына сокурлар жана майыптар келди. Иса аларды айыктырды. Башка ыйык кызмат кылуучулар менен мыйзам окутуучулар Иса кылып жаткан ажайып иштерди, ибадатканада дөөттүн уулуна даңк деп кыйкырып жаткан балдарды көргөндө кыжырданышып, Исага булардын эмне деп жатканын угуп жатасыңбы дешти. Иса аларга: "Ооба. Эмне, силер наристелер менен эмчектеги балдарга өзүңдү даңктаттың деген сөздөрдү такыр окуган жок белеңер" деди да ал жерден кетип калды. Кудайга табынуу үчүн майрамга келгендердин арасында элиндер да бар эле. Алар Галилеянын Бетсаида шаарынан болгон Филиппке келишип: "Мырза, биз Исаны көрсөк" дедик эле дешти. Филипп бул жөндө Андрейге барып айтты. Анан Андрей менен Филипп экөө Исага барып айтышты. Иса аларга мындай деп жооп берди: "Адам уулунун даңкталар убактысы келип калды. Чындыкты, силерге чындыкты айтып коеюн. Эгерде буудайдын даны жерге түшкөндөн кийин өлбөсө, бирөө бойдон гана калат. Эгерде өлсө, көп түшүм берет. Ким өз жанын сүйсө, ал андан түбөлүк ажырайт. Ал эми ким бул дүйнөдө өз жанын жек көрсө, аны түбөлүк өмүр үчүн сактап калат. Ким мага кызмат кылгысы келсе, ал мени ээрчисин. Мен кайсы жерде болсом, кызматчым да ошол жерде болот. Ким мага кызмат кылса, аны Атам урматтайт." Анан Иса мындай деди: "Азыр жаным кыйналып турат. Эмне дейин? Ата, мени ушул сааттан куткара көр дейинби? Бирок мен ушул саат үчүн келгем. Ата, өз ысымыңды даңкта. Ошондо асмандан: "Даңктадым, дагы да даңктайм" деген үн угулду. Ошол жердеги мунуккан адамдардын кээ бирөөлөрү күн күркүрөдү дешсе, кээ бирөөлөрү ага периште сүйлөдү дешти. Ошондо Иса аларга мындай деди: "Бул сөз мен үчүн эмес, силер үчүн айтылды. Бул дүйнөнүн соттолоор маалы келди. Эми бул дүйнөнүн төрөсү сыртка куулуп чыгарылат. Мен жерден көтөрүлүп кеткенден кийин бардыгын өзүмө тартам." Иса муну кандай өлүм менен өлөрүн билдирүү үчүн айтты. Эл болсага мындай деди: "Ыйык жазуудан укканыбызга караганда, Машаяк түбөлүккө жашайт. Анан сен кандайча Адам уулу жогору көтөрүлүп кетиши керек дейсиң? Адам уулу деген ким?" Ошондо Иса аларга мындай деди: "Жарык дагы бир аз убакыт силер менен болот. Караңгыга калбаш үчүн жарык барда жүргүлө. Караңгыда жүргөн адам кайда бара жатканын билбейт. Жарык силер менен болуп турганда, жарыкка ишенгиле, ошондо жарыктын балдары болосуңар." Иса бул сөздөрдү айткандан кийин ал жерден кетип, элдин көзүнөн далдаа болду. Кеч киргенде ал шаардан чыгып кетти.